Эфирде Таңкы регион. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эфирде студияда кызматыңыздарда кызыңыздар мен Жазгүл Кудайбердиева. Негизи кыргызда айтып коет го, жумшактан ич оорубасын, катуудан тиш оорубасын деп. Демек, биз бүгүн Таңкы эфирге конокко тиш дарыгерин, тиш докторду чакырганбыз. Кадырман телекөрүүчү, эгерде сизде сурооңуз бар болгон болсо, анда экран астына жазылган номерлерге берсеңиз болот. Бүгүн бизде конокто тиш дарыгери, бет жаак хирургу Утанов Ахмат Мусаевич бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы, Ахмат. Эми эң алгач эле бет жаак хирургу деген кандай адистик бизге жакшыраак түшүндүрүп бериңиз. Анткени биздин түшүнүгүбүз боюнча стоматолог, тиш дарыгери деп эле түшүнөбүз да баарын. Бет жаак хирург болсо, бул ошол стоматологиянын бир направлениясы. Биздин эмебизде ошол тиштеги болгон осложненияларын карайбыз да, көбүнчө ошол жөнөкөй стоматолог кылбаган жумуштарды жасайбыз. Иринип кеткенде, тиш жолбой калганда же жаак сынганда ошого окшогон көйгөйлөрдү карайбыз. Кандай учурда тиш ириңдеп кетет? Ириңдеп кетет, обычно эле ошол курт жеген тиштерди өз убагында дарылабаганда, карабаганда, стоматологко кайрылбаганда ириңдеп кетет. Аябай бул көп кездешүүчү эме болуп эсептелет, оорулуу эсептелет. Көбүнчө бул даже киши өлүмүнө да себепкер болгон учурлар болгон ушундай. Анан бет жаак хирургдары операция дагы жасашат да тишке. Кандай ооруларга операция жасалат, кантип тишке операция жасалат деген да? Көбүнчө ириңдегенде ушундай, ириңдепкенде көп кайрылат да. Ошол тиштен эле өз убагында кайрылбаганда көптөр ичип жүрөт, эме оору басканга дары ичип жүрөт, анан бир жума күндө уже өтүшүп кеткен учурлар болот. Ириң өпкө өтүшүп кеткен учурлар болот, анда уже кеч болуп калат да. Болот ушундай учурлар. Демек, тиш ооруганда ириң өпкөгө дагы түшүп кетеби? Ооба, өпкөгө. Ошо моюн менен өпкөгө түшүп кеткен учурлар көп кездешет. Канча күндөн канча күнгө чейин мисалы ошол ириң көбөйүп же канча күндө билинет ириң болгон? Бир күндө башында бетте болот ириң, анан ылдыйга түшүп отуруп өпкөгө чейин түшүп кеткенде уже кеч болуп калат. Ошон үчүн өз убагында кайрылыш керек болот да. Көптөр буну билбейт, анан дары ичип жүрө берет, обезболивающий дарыларды. Ошол проблема аябай. Ооруну басаңдатуучу дары ичүү менен биз ооруну айыктыра албайт экенбиз. Анан тескерисинче оорулотуп алышыбыз мүмкүн экен. Анан ошол бет жаак хирургу деп калдык, анан ириң деп калдык. Мен дагы кайсыл бир учурда кичинекей балам тиш ириңдеп кеткенде жалдагы тиш докторлорго кайрылганбыз да. Ушунчалык ыраазы болгом, анткени баламды азыр ыйлайт го, кыйкырат го деп сыртта апа ошондой болот да эне деген тынчсызданат. Анан балам чыгып эле мен даярданып айтканга дагы жетишпей калдык да. Азыр тишиңди ачат, ыйлаба, коркпо деп баланы алдын ала ата эне даярдаш керек го. Анан чыйпылыктап атам, врачтарга айтып атам, дарыгерлерге мен даярдай албай калдым деп. Анан ой унчукпаңыз деп атат. Көрсө жаш балдар менен иштегенде аябай жакшы өздөштүрүшүптүр да. Анан азыр окуу методикасы дагы ошол тиш докторлорду үйрөтүү дагы мурдакка салыштырмалуу өзгөргөн окшойт. Албетте, убакыт өткөн сайын бүт нерсе өзгөрөт, заман талапка жараша баарына. Азыркы эмелер деле, оору баскан дарылар деле жакшы эстекке сезилбейт, андай деле оору мурдагыдай оору жок. Кайрылса болот, эмес жок да андай. Тишке операция жасаган учурда тишти кесип алабы же ириңди эле аласыздарбы? Если болушунча тиш сактаганга аракет кылабыз. Если тиштин состояниясы жакшы болсо, если өтүшүп кеткен болсо, анда придется алганга туура келет. Эми сиз кайсыл тиш ооруларын дарылайсыз? Кандай учурларда биз сизге кайрылсак болот деген? В целом бизде бар деле услугалар бар, баарын деле карайбыз. Биздин клиникада жакын клиникабыз бар. Мен өзүм адистигим боюнча көбүнчө ошол өтүшүп кеткендерди кайрылайбыз. Анан тиш жуунгандан кийин имплант салынат, ошолорду жасайбыз. Сөөгө катырылып жасалат бул процедура. Тиш түшкөн жерге тиш салуу бул имплант, Кандай учурда ошол тишке имплант салынбайт? Эмне болгон учурда салынбайт же кимдерге салынат? Кандай көрсөтмөлөрү бар? Азыр андай деле ограничение жок. Мурдакыдай болушунча баарын эле салынат. Глот кийинде жаш өтүп калганда, сахар менен ооруганда ушундай болот. Так в целом көбүнчө эле салынат. Көпчүлүк учурда аталарыбыздын, апаларыбыздын тиштери түшүп калат дагы. Анан биз ошол жакшы дарыгерди, тиш докторду издейбиз да. Анан биз
коркпой ата энебизди алып бара турган тиш доктурдун эмнесине көңүл буруп тандашыбыз керек? Тиш доктур тандабоодо. Биринчиден ошол кандай деңгээлде окуган, канчалык окуган, ошого көңүл бурулат. Анан клиниканын сапатына бурсак болот. Азыр эме болуп атпайбы, Инстаграмдан ошол жумуштарын көрүп барсак болот. Көп ушундай. Сизге атайын ата энесин алып келген инсандар көп элеби? Албетте андайлар көп. Жаш өтүп атканда протездер кийлбей калат, ушундай имплант бул жакшы жардам болот да, имплант сөккө буралып үстүнө тиш салынат. Канча убакытта салынат? Анан сиз айткандай протезде көбүрөөк ыңгайсыздык болсо керек. Ыңгайсыздык болот, түшүп калат протезде, сүйлөп атканда чыгып кетиши мүмкүн ушул учурда. Конечно. Каражат жагынан албетте бул кымбат процедура, бирок эсли эме болсо жасаса болот. Мүмкүнчүлүк бар болсо болот. Бирок протезди дагы сиздер салып бересиздер. Салабыз протез. Анан негизи кайсыл тиш оорунун кайсыл түрү менен көп кайрылышат сиздерге? Курт түштү деп айтабыз биз эми биздин тил менен айтканда. Ошо менен көп барабы же дагы эмне? Мурдагыдай азыр элдер бир аз түшүнүүгө эметип калды, артып калды. Учурунда кайрылгандар көп, ушундай тиш курт жегенде башталышында ошол кайрылса бизге дагы жеңил болот, и пациенттин өзүнө да бул кыйла жеңил болот. Ошон үчүн өз убагында кайрылган жакшы. Жаңы да курт жеп баштаганда. Кийин бара ал пациентке дагы кымбат дагы болот, кыйын дагы болот, бизге дагы кыйын болот. Ошон үчүн өз убагында кайрылган жакшы. Кадырман теле көрүүчү, эгерде тиш дарыгерине, бет жаак хирургуна сурооңуз бар болгон болсо, анда экран астында жазылган номерлерге жазып кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы дейт. Тишиме пломба койгондо бат эле түшүп калды. Эмне себептен дейт? Эмне үчүн пломбасы түшүп калат? Ар кандай эмелер болот, причиналары болот. Көбүнчө ошол канчалык башында пломба канчалык чоң болсо, ошончолук вероятность того көп түшүп калат алчы. Ошон үчүн скорее всего бул болушу мүмкүн. Стоматологдун эмеси дагы некачественный работасы болушу мүмкүн. Бирок көбүнчөсү ошол кеч кайрылган себебинен тиштин көп жагы курт жеп салган болот. Анан тиш пломбасы кармабай калган болот да. Ошон үчүн мындай учурда возможно коронка кийиш керек болот да. Тиштин үстүндө пломба кармабайт, коронка кийип салганга туура келет. Тишке пломбаны салып туруп эле тиштин сыртынан коронка кийгизип коет. Каптап коюлат. Тиш сакталат. Тиш сакталат, астында калат. Анан коронка кийгизгенде канча жылга кызмат кылат? Ичиндеги тиш бат эле чирип кетпейби? Жок, андай болбойт. Если жакшы тазаланып, жакшы коюлган болсо, ал 15-20 жылга чейин да тура берет ал коронкалар жакшы коюлган болсо. Анан биздин түшүнүгүбүздө биз тишибизди дарылатканы барганда ошол курт жеди деп барабыз да. Анан тиштин нервин алыш керек деп айтасыздар да. Ошо тиштин нерви деген өзү эмне биз жакшы түшүнбөйбүз, бирок тиштин нервин алыш керек, ага 2 күн убакыт кетет, же 1 күн убакыт кетет, же болбосо 2-3 күн тиш дарыгерге барганга туура келет го. Если жаңы эле курт жеп баштаган болсо, тишти не всегда албасак да болот да нервини. Если өтүшүп кеткен нерв ичинде кеткен болсо, ооруп калган болсо, анда алганга туура келет. Ол тиштин нерви бул ошол тиштин ичиндеги эле кан тамырлар, сезгич рецепторлор жайгашкан эме болот, участок болот. Ошол оорубасын алып салабыз андачы. Бирок болушунча ал нерсени сактаганга жакшы. Анткени алынгандан кийин тиштин өңү өзгөрөт, эмеси питаниясы жакшы болбойт. Ошон үчүн болушунча алынып эле сактаганга жакшы. Эртерээк кайрылса, өз убагында аны сактап калса дагы тиштин өзүнөн көп кызмат кылат да дагы. Өзү ошол тиштин нерви кандай кызмат аткарат? Тиштин азык менен эметет да. Минералдар менен эметип турат, камсыздап турат. Если тиш алынып салса, тиштин срок службасы азаят да бир топко. Ошон үчүн болушунча сактап калган жакшы. Тиштин ичиндеги нервти бул ошол ичинде кан тамырлар болот да, ошол тишти камсыздап турган элементтер менен, микроэлементтер менен. Тишти микроэлементтер менен камсыздап турат экен, эми тиштин нерви деген биздин түшүнүгүбүз. Бирок ал салганда эле эме эмес, өтө коркунучтуу эмес. Анда учурда эле көп эле кызмат кылат. Бирок ал болушунча сактап алганга жакшы аракет кылыш керек да, нервин дагы, тиштин нервин дагы. Анан негизи биз эми ушинтип түшүнүп калганбыз да, тиштин нервин алып анан 2-3 күндөн кийин тишке пломба салат деп. Анан азыркы 21-кылымдагы заманбап медицинада ошол эле күнү, бирок ошол эле учурда нервин алып туруп эле пломба салса болобу негизи? Болот. Азыркы учурда
оор баскан дарылар деле аябай күчтүү. Мурда андай кылчу эле да, мышак салып, дары салып, кийинке жөнөтчү да. Азыр если жакшы жасалса, ушу эми укол обезболивающийси, моментально сразу эле нервти алып, пломбасын койсо да болот. Азыр ушинтебиз. Заманбап клиникалар баары эле ушинтет, ушул ыкма менен колдонот да. Мурдагыдай 2-3 жолу келип андай деген нерсе жок. Если эме болсо, сразу эле өз бир эле жолку да? Посещениеде сразу эле деп салса болот. Анан эми сизди кайсыл жактан издеп табабыз? Кайсыл жакка кайрылышыбыз керек? Бизде шаардын ортосунда эле, центринде эле Турузбек Обаканбаев кесилишинде жайгашкан биздин чакан клиникабыз бар. Смайл клиник деген. Ушул жакка кайрылсаңыздар болот. Социалдык тармактардан кантип издейбиз? Смайл клиникте издесеңиздер чыгат. Анан эми бизге кеңеш берип коюңуз. Тишибизди жакшы сакташ үчүн эмне кылышыбыз керек? Кээ бир учурда көпчүлүк учурда айымдар тиши ысык суу муздак ичкенде же ысык ичкенде тиши сезгич болуп калышы мүмкүн. Сиз айткандай кариес, анан кээде тишибизге таш түшөт, тишибиз саргарып кетет дегенде эмне кылышыбыз керек биз үйдөн? Өз убагында кайрылыш керек стоматологторго, жылына 2 жолу. Анан таза кармаш керек. Тамактарды дагы көбүнчө сахар содержащий продукты аз колдонууга аракет кылыш керек. Ушундай биз азыр көбүнчө ушу проблема болуп атат. Көбүнчө аялдардын тиши ушундай эме экен да, табият жагынан бир аз слабырээк болот экен, алсыраак болот экен да. Ошол төрөт учурунда көп кайрылат, тишим ооруп атат деп. Алар тишин дарылаганга деле жакшы шарт боло бербейт, анткени укол жасалат башка болот. Ошон үчүн алдын ала кайрылыш керек да, алдын ала төрөгөнгө чейин пландаш керек бул нерсени. Кош бойлуу учурунда кооптуу болот. Ошон үчүн заранее көмөтүш керек да. Алдын ала даярданышыбыз керек экен. Анан бизде чистка зубов деп айтылат, тишти тазалоо деп. Ошондо тиштин эмнесин тазалатабыз? Таштарынбы, ашыкча нерселеринби, ал канча убакытка жетет? Тишти тазалаткан зыян, тишиң сезгич болуп калат, анан бир тазалаткандан кийин кайра барыш керек дейт го. Бул чынбы? Жок, андай деле эмес. Если тиш тазалоо процедурасы жакшы болгон болсо, андай болбош керек. Жылына 2 жолу барып туруш керек. Бул эме боюнча керек. Тиште бул налет болот, таш болот, ошол таштарды тазалап туруш керек. Если таштар жүрө берсе, ал көпкө чейин тиш эт качат, сөөк качат, тиштер бошоп түшүп калат. Көбүнчө ушундай учурлар көп кездешет. Ошон үчүн ал процедура андай коркунучтуу эмес, если ошол туура жакшы жасалса. Анан биз канча бир жылда бирби ошо тишибизди кайсыл убакта тазалап турушубуз керек? Бир жылда стоматологко 2 жолу тазалап туруш керек. Бул эч кандай коркунуч жок, если жакшы жасалган болсо. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын биздин эфирге келип, тиш оорулары туурасында, анын ичинде бет жак хирургиясы туурасында маалымат бергендигиңиз үчүн ыраазычылык. Сизге дагы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушул биздин тишибизди, жарандардын тишин дарылоодо өз салымыңызды кошуп, оорубузду сакайышына жардамыңызды берип жүрө бериңиз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто тиш дарыгери, бет жак хирургу Утанов Ахмат Мусаевич конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Кадырман теле көрүүчү, Таңкы регион ишин аяктайт. Саламатта калыңыздар.